Siz bari maşinaga oturup durun, baldarыңız kirsin dedi. Men oşo жерден эле түшүндүм. Апаңар рак деп айтыптыр, şu дарылаткыла, тезирээк дарылаткыла. Мен дагы жашаймынбы, жашабаймынбы, бия кандай болот? Мен дарылаш керек эле операциядан кийин деген ойлор болду. Сиздин ошо ооруңуз боюнча студенттерине доскага баягы өпкөнүн сүрөттөрүн коюп алып, сабак катары өтүптүр да. Саламатсызбы Айсулуу эже? Мына буюрса бүгүн түнү мекенибизге, Кыргызстаныбызга кайтып кетип атасыз. Текшерилгени келдиңиз эле экинчи жолу. Айтып берсеңиз, мына натыйжалар жакшы чыккандыгы үчүн биз дагы ошо сиздин башыңыздан өткөндөрдү элибиз менен бөлүшөлү. Сизге окшоп ооруган жана дарыланыш үчүн жол таппай жүргөн мекендештерибизге бир жол көрсөтүү максатында дагы башыңыздан өткөндөрдү айтып берсеңиз. Мен билем сизге ошо өпкөнүн рагы деп диагноз коюлган. Ошо биринчи жолу бул диагноз сизге кантип коюлду? Анан сизге диагноз коюлган учурда сиз өзүңүздү кандай сездиңиз? Кандай ой кетти сизде? Ошол учурдагы сиздин баягы ой толгооңуз кандай болду? Бизге ушул кызык да, ошон үчүн ошол суроодон баштайлы эже. Мен башында ушу грипп болдум, грипптен кийин жөтөлдүм, жөтөл пайда болуп, катуу жөтөлүп калдым. Докторго көрүндүм, ош онкологиялык областтык больницага бардым. Ошол жерден мен кан түкүрүп атам деп врачка кайрылдым. Врач кан түкүрүп алгансызбы? Ооба, кан түкүрүп калдым. Ошол жерден анан врачтар мен анализге жазды, биопсия алышты. Анализдерим текшерип, анализ чыкты. Анализ жыйынтыктар чыккандан кийин мени кайра чакырды. Докторканага, больницага балдарым менен бардым. Барып, эже сизде анализдериңиз чыкты деп айтты. Ушу менен кандай чыкты анализдерим десем, эже балдарыңыз менен келгенсизби деди. Ооба, балдарым менен келгем десем, сиз машинага барып отуруп туруң, балдарыңыз кирсин деди. Анан мен ошо жерде айттым, мен рак болдумбу деп сурадым десем, жок эже, сиз бары машинага отуруп туруң, балдарыңыз кирсин деди. Мен ошо жерден эле түшүндүм, бул жаман оору окшойт, менден жашырышты деп ошол жерде эле катуу стресске түштүм. Кийин мени машинага алып кетишти, балдар сиз машинада отуруп туруң деп. Кызым, балам кирди. Киргенден кийин ушундай, апаңар рак. Балдарыңыз өзүнчө кирди ошондой, кызыңыз менен уулуңуз? Кызым менен балам кирди. Киргенден кийин апаңар рак деп айтыптыр, ушу дарылаткыла, тезирээк дарылаткыла, экинчи степенге өткөн дептир. Ушу менен балдарым чыкты. Чыкканда сурадым, мен рак болдумбу десем, сизди леченияга алып барышыбыз керек деди балдарым. Ушу менен больницадан чыктык. Үйгө жөнөдүк. Үйгө барганча ыйлап барды балдарым, өзүм кошулуп. Бул нерсени укканда өзүң жаман сезет экенсиң. Үйгө бардык. Үй бүлөсү менен отуруп, маслихатташып, каерге барып дарылансак, каерден шифа таап жакшы болот экен деген ой болду. Анан үй бүлөңүзгө бардыңыз, сиздин туугандарыңыз мага дагы байланышты ошондо. Мен ал маалда Кыргызстанда болчумун. Ошо иштер менен өзүм мен Түркияда иштейм, Түркияда жашайм. Кыргызстанга барып калган учурум болчу. Анан сиздин туугандарыңыз менен байланышты. Эмне себептен Түркияга келүүнү чечтиңиздер? Неге Кыргызстанда дарылангандан баш тартып, же башка мамлекетке баргандан баш тартып, ушул Түркияны тандадыңыздар? Түркияны тандаган себеби, мен Түркияны онкология боюнча күчтүү деп угуп жүрчүмүн. Көп адамдар барып ошо Түркиядан жакшы болуп, шифа таап, жакшы болуп кеткенин укканмын. Ошон үчүн балдарым ошол жерге алып барып көрсөтсөк, сиз да ушу ооругандар катары да жакшы болуп кете саппы, ошол жерге алып барайлы деп чечишти балдарым. Макул болдум. Мейли, ошол жака барайлы дедим. Ушу менен Түркияга келиш керек, бирөө күтүп алыш керек бизди. Анан
ошо Кудурет экен көп адамдарга жардам тийип, адамдар ошо баргандарды күтүп алып, квартира жайгаштырып, жардам берет экен деп балдарым дагы уккан экен. Өзүм туугандарым чалды. Ушу менен Кудурет экем номерин алып, чалып, сүйлөштүк. Кудурет экем келе бергиле, мен күтүп алам деди. Келди, күтүп алды, квартирага койду. Кийин больницага келдик, Гази больницага. Түркияга келдиңиздер. Келгенден кийин бул жакта текшерүүлөр башталды, мен эстешимче. Анан бул жакка келгенден кийин кандай дарылоолор жүрдү сизге? Албетте башка элге келгенден кийин башка элдин маданияты, тили башкача болот. Көнүп кетүү оңойго турбайт албетте. Ушул процесстерди, ушул этаптарды сиз кантип жеңдиңиз? Кандай дарылоо жүрдү сизге? Диагноздорду так кайра өздөрү текшерип, кайрадан диагноз коюшту да бул жакка келгенде, туурабы? Кайра башынан текшеришти. Анан дарылоо процесси кандай жүрдү бул жакта? Дарыгерлердин мамилеси кандай болду? Медсестралардын, медайымдардын мамилеси кандай болду? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз эже. Келгенде мен оор акыбалда келдим, кан түкүрүп, оор немеде келдим. Врачтары аябай жакшы мамиледе күтүп алышты. Кичпейил врачтары бардыгы жакшы, мамилеси жакшы, медайымдар жакшы күтүп алып, жакшы мамиле жасашты. Врачтары көрүп текшерип 3 жолу химия бериш керек, андан кийин операция жасаш керек деп айтты мага. Кийин ого көнүп макул дедим. 3 курс химия терапия алдыңыз. 3 курс химия терапия аласыз деди. Акылдуу дары бериштиби? Кандай? Акылдуу дары, акылдуу химия терапия. Ооба, мага сизге умный химия беребиз дейишти. Умный химияны берди. Биринчи химияны алганда катуу оорудум, аябай ооруп жатып калдым. Больницага чейин барып жаттым, ооруп. Кийин ошо 21 күндө химияларды берип баштады. Химияларды алып бүтүп, кийин операцияга киришти. 21 күндө бир химия алдыңыз ошондо? Курсун ар бир 21 күндөн берет экен. Ошо 3 бөлүп химияны алдым, ошо умный химияны. Кийин ондан кийин дагы 21 күндөн кийин мени операцияга алып киришти. Операцияга өпкөмдөн. Операция жакшы өттү деди врачтар. Жакшымын азыр кыйла. Мурункудай сезип калдым. Врачтарга ыраазымын, рахмат. Анкараны дарыгерлери күчтүү врачтары көп экен. Жакшы карашты, жакшы мамиледе болушту. Ыраазымын дарыгерлерге. Азыр дагы немеге келдим, текшерүүгө келдим. Азыр дагы анализдерим жакшы чыкты, дагы сүйүнүп өзүм элимге кайтып атамын. Эме мен эстешимче, ошо 3 курс химия терапия бергенден кийин сиздин өпкөңүздөн операция жасашты. Профессор Мухаммед мырза операцияны жасады. Химия терапияңыздын көзөмөлү профессор Ахмет Өзөт агай да болду, ошо Гази университетиндеги ооруканада. Мен эстейм да, ошондо Мухаммед агай операциядан кийин сиздин дарылоо процессиңиз боюнча Мухаммед агай ошол эле учурда медицина факультетинде ага окутуучу сабак берет экен. Сиздин ошо ооруңуз боюнча студенттерине доскага баягы өпкөнүн сүрөттөрүн коюп алып сабак катары өтүптүр да. Себеби сиздин операцияңыз аябай ийгиликтүү өтүптүр. Анан 3 курс химиядан кийин аябай жакшы натыйжа бериптир. Ошентип операция аябай жакшы чыкты деп айтышты мага. Бирок албетте ооруган жан сиздики. Сиз бул ооруну жеңүү үчүн аябай чоң эмгек кылдыңыз, аябай чоң мындай ооруга туруштук беришке туура келди сиз үчүн. Ошол жөнүндө кандай ой кетти? Мен ошондо айтканмын сизге. Аябай операция жакшы өтүптүр. Сизде ошо сабакта өтүптүр, студенттерге айтып бериптир сиз жөнүндө дегенде сизде кандай ой пайда болду ошол маалда?
Мен ошондо мага ой пайда болду. Операциядан кийин 1 апта жаттым. Ondan кийин үйгө чыгарышты. Чыгаргандан кийин 20 күндөн кийин сизге жооп деп жооп беришти врачтар. Бирок операциядан кийин. Бирок мен ошондо дагы башка ойго кеттим. Мен неге 20 күндө үйгө жооп берди? Мен жакшы болбой дагы немем башкача чыккан окшойт. Мен мынчалык тез жооп берди. Эптеп эле Кыргызстанга жетип алсын деген неме мен жооп берди да деп ошондой ой келди. Дагы кыжалат болуп сыгылып калдым. Кантип мага 20 күндө эле жооп бере берет деп кеттим. Ояка баргандан кийин дагы кыжалат болуп жүрдүм. Мага тез жооп берди. Мен дагы жашаймынбы, жашабаймынбы? Бия кандай болот? Мен дарылаш керек эле операциядан кийин деген ойлор болду. Жок, жакшы азыр. Кудайга шүгүр. Мына 5 айга жакын убакыт өттү, ошондон бери жазда келген болчусуз. Экинчи текшерүүлөрдүн жыйынтыгы кандай чыкты? Анан экинчи текшерүүлөрдөн кийин дагы ошо дарыгерлердин айтканына сиз купулуңуз толуп, кичине мурдакыдай сарсанаа болбой жакшы кабыл алдыңызбы? Экинчи текшерүүгө келдим, врачтар көрүп, анализдерimi текшерип, жакшы анализдер жакшы чыгыптыр, жакшы болуп калдыңыз деди. Сүйүндүм. Эми жакшы болуп кетейин. Балдарым пешенесиге жакшы болуп кетейин деп ниет кылып отурам. Барбир оорунун немеси оюңдан чыкпайт экен. Күндө коркуп жашайт экенсиң. Эми мурунку менен салыштырганда оорубаган учурдагы абалыңыз менен азыркы абалыңыз бир топ мурунку абалга жакындап калдыбы? Биринчи келгенде мен эстейм, сиз кан түкүрүп, тынбай ыстыма чыгып, эч нерсе жакпай, кусуп, ушинтип кыйналат элеңиз. Азыркы абалыңызды салыштырганда оорубастан мурунку абалга жакындады деп айта аласызбы? Мурунку абалымга жакындады деп айта алам. Кудайга шүгүр, азыр жакшымын, өзүм жакшы сезип атамын. Биринчи келгенде мен оор акыбалда келдим деп айттым. Онда мен кан кусуп келгенмин. Больницада 4,5 ай больницага кирип, ошол жерде лечение алсам дагы мен кайсы эшиктен кирип, кайсы эшиктен чыктым, каяка кирдим билбейм. Өтө катуу стресске түшкөнмүн. Азыр жакшы. Бул келгенде эми жүрөгүм жарышып, эки якты көрүп. Экинчи жолу келгенде Экинчи жолу келгенде өзүм жакшы сезип, эки якты карап, эки якты көрүп, эми жүрөгүм жарышып, эми көңүлүм ордуга түшүп, кичине өзүм жакшы сезип атамын. Кудайга шүгүр. Мурункудан кыйла жакшымын. Сакайып кеттиңиз. Кудай шифа берсин сизге. Анан сизге окшоп ушу жолун таппай жүргөндөр, ооруп Кыргызстанда дарылануу, айрыкча рак оорусу боюнча дарылануу мүмкүнчүлүгү чектөөлүү тилекке каршы. Ошондуктан ушул ооруга кабылып калгандарга эмне дейт элеңиз? Эгер демек рак оорусу менен ооруса эле бизде Кыргызстанда өлгөнүм ушул турбайбы деп үмүтүн эрте эле үзүп койгон мекендештерибиз болуп калышы мүмкүн да. Ошондой сизге окшоп стресске түшүп калган биздин мекендештерге эмне кеңеш берет болчусуз? Мекендештерге сунуштарым биринчиден эч ким оорубасын. Эгер кокус ушу онкология менен ооруй тургандар болсо, ушу Түркияга келип, дарыгерлер көрүнүп, лечение алып, алдын алып келип көрүнүш керек. Келип ушу жерден дарыланса болот. Мен өтө ыраазымын. Жакшы дарыгерлери, жакшы сүйлөйт, жакшы мамиледе. Кудайга шүгүр, ушу жерге келип дарыланып, жакшы болуп кетишини сунуштайт элем. Рахмат чоң эже. Буюрса мына кечеки жыйынтыктарга мен дагы катыштым. Бардыгы таза чыкты. Сизди петкиге түшүрдүк, каныңыздан текшердик, рак оорусунун ошо калдыктары барбы деп. Андан сырткары жүрөгүңүздү текшерттик, жүрөккө кыйыр таасири тийдиби, тийбедиби деп. Буюрса жыйынтыктардын баары таза чыкты, баары жакшы чыкты. Ошон үчүн мен аябай кубанычтамын. Биздин эмгегибиз кайтып
жүзүбүз жарык болуп сизди мекениңизге айыктырып узатуунун биздеги баягы жакшы таасирин мен туюп турам азыр өзүмдө. Ошондуктан сизди дарылаган ошо агайларга, сизди дарылаган ошо медайымдарга баарына өзүмдүн мекендештеримдин атынан, сиздин атыңыздан мен дагы ыраазычылык айтып кетем. Буюрса Кыргызстанга жакшы жетип алыңыз. Дагы дарыгерлер 4 айдан кийин кайра текшерүүгө келиңиз деп айтты. Отуру 1 жылга чейин текшерип турат экен сизди. Анан сиздин дагы жакшы жериңиз мынчалык тез айыгып кетүүгө себеп болгон жакшы бир мүнөзүңүз көп убакыт жоготпой, тез эле реакция кылып, тез эле дарылануу чечимин кабыл алып, биз сүйлөшкөндөн кийин 2 күн өтпөй Түркияга келип калдыңыз да. Ошондуктан канчалык эрте бул оорунун алдын алса, ошончолук айыгуу үчүн мүмкүнчүлүк жаралат экен. Мен дагы ушул учурдан, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, айрыкча онкологиялык ооруга кабылып калган же ушул оору менен жабыркап жүргөн мекендештерибизге ошо убакыт жоготпоону, тезирээк алдын алууну сунуштайт элем. Канчалык оорунун алдын эрте алсак, ушунчалык өзүнө дарылануусуна жакшы болот. Ошону айтмакчымын эже. Сизге ак жол, мекениңизге эсен аман жетип алыңыз. Рахмат. Оорубаңыз, эч ким оорубасын. Ошондуктан ден соолугуңуздун кадырын билели. Ак жол сизге эже. Сиздерге да чоң рахмат, дарыгерлерге чоң рахмат. Ыраазымын, бардыгыга рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Бизди ушунчалык жакшы кылып, өзүбүз элибизге жөнөткөнүңөргө силерге рахмат. Дарыгерлерге чоң рахмат. Рахмат.